Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы логика жана ой жүгүртүү. Сабактын максаты балдар биринчи бул логика түшүнүгүн үйрөнө аласыңар бүгүн жана логика менен ой жүгүртүүнүн байланышы жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле логикалык айтымдар жөнүндө окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар өтүлгөн темаларды кичине кайталап, андан соң жаңы темага кирели. Биринчи бул эсептөө системасы жана анын түрлөрү жөнүндө айтып бергиле дейт балдар. Эсептөө системасы деген балдар бул кандайдыр бир символдордун тобунун жардамы менен сандарды жазуу жана окуу ыкмалары жана ал эки топко бөлүнөт түргө. Бул позициялык жана позициялык эмес. Позициялык эсептөө системасы бул ошол цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды болсо, ал эми позициялык эмес эсептөө системасы сандын цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды эмес деп айтканбыз. Экинчи компьютерде колдонулган эсептөө системаларын атап бергиле. Балдар, компьютердин тили бул экилик эсептөө системасы же болбосо экилик код болуп эсептелинет. Андан сырткары 8 жана 16 эсептөө системасы да колдонулат. Татаал операцияларды аткарууда, демек бул 8 жана 16 эсептөө системасы колдонулат деп айтканбыз. Андан кийин экилик эсептөө системасынан 10 эсептөө системасына которууда кайсы операция аткарылат балдар? Бул экилик эсептөө системасынан жана башка эсептөө системаларынан каалагандай башка эсептөө системасынан 10 эсептөө системасына которууда алгач демек ошо берилген сандын акыркы цифрасынан биринчисине карай разряддарын жазып алып, андан соң ошол сандын ар бир мүчөсүн ошол эсептөө системасынын негизинин ошо разряддарды даражасы түрүндө көрсөтүп, аны көбөйтүп, жыйынтыгында аларды суммалап 10 эсептөө системасындагы санды алабыз дегенбиз. Анда жаңы теманын планы балдар, биринчи бул ой жүгүртүү жөнүндө түшүнүк, экинчи логика деген эмне суроосуна жооп алабыз, үчүнчү логикалык айтым жөнүндө маалымат, төртүнчү сактап ышыктап жыйынтыктайбыз жана ушул сакта колдонулган терминдик түйүндүү түшүнүктөр балдар. Анда демек биринчи план ой жүгүртүү жөнүндө түшүнүк. Эми балдар, биз ой жүгүртүү деген сөздү турмушубузда дайыма эле колдонуп жүрөбүз. Эми ой жүгүртүү деген демек эмне экен? Аныктама берели. Бул маалыматты кабыл алуу жана сиңирүү процесси болуп эсептелет. Мен силерге дайыма айтам, маалыматты өзүңөргө сиңиргиле дейм. Демек бул ошол сиңирүү процесс бул ой жүгүртүү. Ошол алынган маалымат жөнүндө ой жүгүртүү бул ошону сиңирүү процесси болуп эсептелет экен. Кабыл алуу жана сиңирүү. Эми ой жүгүртүү төмөнкүлөргө жардам берет балдар. Биринчи бул жаңы маалыматтарды тапканга, алынган маалыматтарды жалпылаганга жана кабыл алынган маалыматтардын негизинде логикалык жыйынтык чыгарганга жардам берет жана касиеттер, объекттер жана кубулуштар жөнүндө маалымат алганга, ошондой эле айлана чөйрөнүн мыйзамдарын билгенге бизге ой жүгүртүү жардам берет. Эми карагыла, ой жүгүртүүнү менен эле кошо биз ой пикир деген сөздү да колдонуп жүрөбүз. Эми ой пикир деген эмне? Ой пикир деген балдар бул чындык же жалган мааниге ээ болгон жай сүйлөм менен берилген ой болуп эсептелет. Демек, ой бирок ал чындык же жалган мааниге болгон жай сүйлөм менен берилиши керек экен бул ой пикир. Эми мисалы ой пикирге мисалдарды келтирсек, зататооч бул сөз түркүмү. Туура балдар, бул бир чындык маанини түшүндүргөн бир ой пикир болуп эсептелет. Мисалы Бишкек Кыргызстандын борбору, бул дагы бир чындыкты чагылдырган ой болуп эсептелет. Андан кийин мисалы биринчи спутник СССРде 1954-жылы 4-октябрда учурулган. Бул жалган ой болуп эсептелет. Жалган мааниге ээ болгон ой болуп эсептелет. Себеби балдар, бул биринчи спутник СССРде билсеңер эгер 1957-жылы 4-октябрда учурулган. Демек бул жерде жылынан туура эмес маалымат берилген. Эми карагыла, ар бир адамдын кабыл алуусу анын мурунку тажрыйбасына жана алган билиминен көз каранды. Эми балдар, карагыла, мисалы бир эле маалымат берилсе, мисалы ал маалыматты силер башкача кабыл алышыңар мүмкүн, мен башкача кабыл алышым мүмкүн. Демек бул башкача кабыл алышыбыздын себеби, демек бул эмнеден көз каранды экен? Мурунку тажрыйбасына жана алган билиминен көз каранды экен. Эми демек ой пикир жана ой жүгүртүүгө аныктама берип алдык. Анда эми экинчи планга келели. Эми логика деген эмне балдар?
Логика деген биз турмушубузда дайым эле колдонобуз, бирок ага так аныктама бере албасаңар керексиздер деле. Логикалуу ой жүгүрт деп мисалы же болбосо логикалык маселелерди чыгаруу деген сөздөрдү, түшүнүктөрдү турмушуңарда кездештирип эле жүрөсүңөр. Эми демек логика деген бул ой жүгүртүүнүн мыйзамдарын жана формаларын, ой пикирдин жана далилдөөнүн ыкмаларын изилдөөчү илим экен балдар. Демек биз жогоруда ой жүгүртүүгө, ой пикирге аныктама бердик. Ошолордун мыйзамдарын жана алардын далилдөөнүн ыкмаларын изилдөөчү илим бул логика болуп эсептелет экен. Эми логиканын эң негизги маселелеринин бири болуп, бул туура ой жүгүртүүнүн негизинде кантип жыйынтыкка келүү керектигин аныктоо болуп эсептелинет. Бул логиканын эң негизги маселелери. Түшүнүктүү болду, логика. Эми 3-чү планга келели балдар. Логикалык айтым деген эмне? Логикалык айтымдар кандайдыр бир нерсенин, кубулуштун, процесстин же болбосо чын же калп экенин ырастаган жай сүйлөм болуп эсептелинет. Демек логикалык айтым жай сүйлөм болуш керек экен. Бирок өз ичине ошо кандайдыр бир нерсенин же болбосо кубулуштун чын же калп экенин ырастаган маанини камтыш керек балдар. Түшүндүк, Демек суроолуу же илептүү сүйлөмдөр бул логикалык айтымдар болуп эсептелбейт балдар. Анткени алар чындыкты да, жалганды да чагылдырбайт. Эми логикалык айтымдар төмөнкү эки маанинин бирин гана алышы мүмкүн. Демек чындыкты же калпты ырастаган сүйлөм болсо, демек ал эки гана маанини алышы мүмкүн, Бул чындык же жалган. Мисалдар келтирели. Мисалы 3 бурчтуктун бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Балдар, силер 3 бурчтукту билесиңер, демек ал ички бурчтарынын суммасы бул 180 градуска барабар. Бул туура. Демек, башкача айтканда, чындыкты чагылдырып атат. Демек, бул чын айтым болуп эсептелинет. Кийинкиси мисалы бардык чымчыктар жакшы уч алышат. Бул жалган айтым, Мисалы биз бардык чымчыктардын жакшы уч аларын чындык катары айта албайбыз, кээ бир чымчыктар жакшы уч албашы да мүмкүн. Кийинкиси мисалы ура, каникул деген сүйлөм. Бул кандай сүйлөм? Илептүү сүйлөм. Демек, бул логикалык айтым боло албайт. Эч кандай бир чындыкты дагы жалганды да чагылдырбайт. Эми логикалык маселелерди чыгаруу менен биз логикалык айтымдардын негизинде жыйынтыкка, ой корутундуга келебиз. Ой корутунду бир же бир нече логикалык айтымдардан туура жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берет балдар. Түшүнүктүү болдубу? Демек, 4-чү планга келели, бышыктоого келели балдар. Бүгүн биз эмнелерди үйрөнүп алдык? Ой жүгүртүүгө аныктама бердик. Ой жүгүртүү деген бул ошо маалыматтарды кабыл алуу жана өзүнө сиңирүү процесс экен, Жана ой жүгүртүү бизге эмнелерге жардам бере алат? Аларды да үйрөндүк. Андан сырткары ой пикирди үйрөндүк. Демек, ой жүгүртүү менен ой пикирдин айырмасын үйрөнүп алдык десек болот, Андан сырткары логика деген, демек бул ой жүгүртүүнүн мыйзамдарын жана формаларын, ой пикирдин жана далилдөөнүн ыкмаларын изилдөөчү илим экен, Ошондой эле логикалык айтым деген бүгүн жаңы терминдик түшүнүк менен тааныштыңар. Бул демек кандайдыр бир нерсенин, ошол эле учурда кубулуштун болушу мүмкүн, процесстин болушу мүмкүн, чын же калп экенин ырастаган жай сүйлөм болушу керек экен. Эсиңерге тутуп койгула, жай сүйлөм болушу шарт. Демек, логикалык айтымдар эки гана маани алышы мүмкүн экен, чын же калп, Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар, силерге бул жерде ушул сабак боюнча тапшырма. Бул жерде 4 тапшырма бар, берилген тапшырмалар. Демек, бул биринчи бул төмөнкү сүйлөмдөр логикалык айтымдар боло алабы дейт. Демек, боло алышын биз эмнеден байкасак болот? Биринчиден жай сүйлөмбү же жай сүйлөм эмес экендигинен, экинчиден чындыкты же калпты ырастаган кандайдыр бир сүйлөм болушунан аныктап алсак болот, Экинчи, бул айтымдардын кайсысы чындык экенин аныктагыла. Демек, бул айтымдардын чындык экенин аныктоо үчүн бул жерде берилген маалыматтардын чындык же калп экенин билишиңер шарт. Кийинкиси ойду корутундагыла дейт. Демек, берилген бул жерде
ойду мисалы бардык планеталар өз огунда айланышат. Марс бул планета. Демек буну корутундулашыңар керек. Же болбосо жыйынтык чыгарып өзүңөрдүн оюңарды жазышыңар керек бул жерде. Кийинкиси 4-чү бул сабактарда окутулган объекттер жөнүндө ой пикирлерге мисал келтирген. Мисалы информатикага, тарых, математика ушул предметтер боюнча ушул предметтерде окутулган объекттер жөнүндө ой пикирлерди мисалга келтиргиле балдар. Анда тапшырма түшүнүктүү болгон болсо балдар, кийинки сабакта жолугушканча.